are indivisible. Бүгүнкү күндө дин тутуу эркиндиги динди туура жайылтуу актуалдуу темалардын бири. Буга байланыштуу өлкөдө бул багытта бир катар иш-чаралар уюштурулуп келет. Кезектеги иш-чарада дал ошол темага арналып мутакаллим мусулман аялдар уюму тарабынан уюштурулду. Ага утурлай аталган аялдар бирикмеси 25 жылдык юбилейлик мааракесинде белгиледи. Бүгүн болсо биз ошол дин эркиндиги жөнүндө тегерек стол болуп атат. Ошол негизи эле биз 10 жылдан бери ошол дин эркиндиги жөнүндө бул дүйнөдө ошол январь айында өтөт. Ошол дин эркиндиги ошо Кыргызстанда болгон диндер менен ошол диндердин лидерлерин чакырып ошол дин эркиндиги жөнүндө ошол баарлашмакчыбыз. Анан ошол гос органдар дагы ошол дин эркиндиги боюнча кандай иштерди кылып атышат, эмне иштерди ошол мыйзамдар боюнча талкууланат. Андан кийин биздики ошол концепция дагы кандай биз багытка жетип атабыз. Андан кийин биздики ошол жыл сайын ошол диний жаатка мындай өзүнүн бир салымын кошкон, жакшы бир иш-чара кылган адамдарга өзүбүздүн сыйлыгыбыз бар, номинациябыз бар. Биз ошол нерсени беребиз. Иш-чара тегерек стол форматында уюштурулуп, ага президентке караштуу Руханий маданиятты өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү, министрликтен, эл аралык уюмдардан, Бириккен Улуттар уюмунан, Кыргызстандагы түрдүү дин тутунган өкүлдөрдөн турган топ келип катышты. Мутакаллим аялдар уюму 25 жылдын ичинде аталган уюмдар менен ишмердүүлүк жүргүзүп, көптөгөн проекттерди уюштуруп келген. Алардын бири Эне аман, эл аман долбоору. Совместно вот сегодня мы присутствуем на круглом столе. Мына бүгүн биз дин тутуу эркиндигине арналган тегерек столго катышып отурабыз. Жыйын үчүн ушул Мутакаллим фондуна ыраазычылык билдиргим келет. Ошондой эле биз бул фонд менен 10 жылдан ашык убакыттан бери иштешип келе жаткандыгыбызды баса белгилеп айткым келет. Биздин ишмердүүлүгүбүздүн мезгилинде биз биргеликте Эне аман, эл аман долбоорун ишке ашырдык. Долбоор аялдарга диний билим берүүгө, аялдарды динге үйрөтүүгө багытталган. Белгилүү болгондой, аялдардын коомубуздагы ролу абдан маанилүү. Ошондуктан динди туура жайылтуу максатында диний экстремизмдин жана радикализмдин алдын алууга багытталган темада аймактарда аялдарга, диний лидер айымдарга көптөгөн тренингтерди өткөрдүк. Мутакаллим аялдар уюму түзүлгөндөн бери коомчулуктагы дин жана аялдарга байланыштуу көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошкон. Алар аялдардын укуктарынын бузулуусун алдын алып, мусулман аялдарынын коомчулукка аралашып, иштеп, өз ордун табууда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен тыгыз иштешип келет. Мутакаллим мусулман аялдар уюму министрлик менен биргеликте кыз-келиндердин, аялдардын социалдык абалын оңдоо менен зордук-зомбулуктун алдын алууга да зор салым кошууда. Бүгүнкү иш-чара бул эки багытта болуп атат. Биринчиси бул аялдардын укугун коргоо. Ошо Мутакаллим аялдар прогрессивдик бирикмеси бул 25 жылдын ичинде ошо көптөгөн аялдардын укугун, аялдардын билим алуусун, аялдардын укугун пайдаланышын жана акыркы жылдары ошо үй бүлөлүк зомбулукту болтурбоо жана эртең никелешүү деген дагы көйгөйлүү маселе бар. Ошону дагы болтурбоодо абдан мындай министрлик менен тыгыз иш алып барат. Экинчи багыты болсо бул ошо жалпы эле адамга тиешелүү, жаранга тиешелүү бул дин тутуу эркиндиги. Ошо эки маселеде болуп атат. Бүгүн мен ойлойм ошо көбүнчө аялдардын бирикмеси болгондон кийин бул бирикме аялдардын көйгөйлүү маселелерине көбүрөөк көңүл буруп келишет да. Уюм түзүлгөндөн бери өздөрү менен максатташ болгон бир канча өнөктөштөр менен кайрымдуулук иштерин жүргүзүп, аялдардын диний уюму менен чогуу түрдүү иш-чараларды уюштурат. Атап айтканда, кайрымдуулук акциялары, жетим-жесирлерге жардам, медреселерге көмөк көрсөтүү, орозо айында жамааттык мусулман айымдарга ооз ачуу сыяктуу кайрымдуулук иш-чаралары. Андан сырткары мектеп жашындагы кыздарга жолук салууга расмий уруксат, жерлердеги аялдарга дин тууралуу туура багыттагы түшүнүктөрдү таратууга себепчи болуп келет. Буга кошумча жолуктагы айымдардын балагатка жетип паспорталарда паспортко жолук менен сүрөткө түшүү уруксаты аталган уюм тарабынан алынып берилген. Өзгөчө айтып кетиш керек, Мутакаллим коомдук бирикмеси биздин Кыргызстаныбызда алгачкылардан болуп, мусулман өзгөчө аялдарды арт тараптан өнүгүүсүнө зор салым кошту. Ошондой эле ар бир кыз-келиндин дагы укугун коргоодо, мусулман кыздардын мектепте жолук салынышына дагы өтө чоң салым кошту. Аны ар бирибиз эсибизде бар. Жана ошондой эле балакатка жеткенден кийин паспортту колубузга алганда биз чындыгында мусулман айымдар жолук менен паспортко түшө алчу эмеспиз. Мына ошол Мутакаллим коомдук бирикмеси
жана Жамал Фронтбек кызынын өтө чоң бир аракети жана ошолордон биздин укугубузду коргоодо кылган кызматы үчүн өтө чоң бир жетишкендикке жетишти. Биз ошол үчүн өтө сыйлайбыз. Тегерек столдун жүрүшүндө бүгүнкү күндө коомчулукта кызуу талкуу болуп жаткан аялдардын укуктары, аларга көрсөтүлүп жаткан зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча бир катар кызуу талкуу жүрдү. Андан соң аталган аялдар уюмунун ишмердүүлүгү, алардын коомго жасаган иш-аракеттери тууралуу видео отчет көрсөтүлүп, иш-чара жыйынтыкталды. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТV, Бишкек.